Жашооңузду түп тамыры менен өзгөртүп, сизди эң бай, эң чырайлуу, эң кооз, акыл жактан дагы бүт деңгээлиңизди өзгөртүп, жашооңузду өзгөртө турган 3 китеп. Биринчиси Ойлон жана байы. Жөн эле жүрөрүбү, ойлонуп байы. Жөн эле иштеп жүрөрүбү, ойлонуп байы. Жөн эле жүрөрүбү, жөн эле кыйналып жүрөрүбү, жеңилдиктер көп экендигин ачык турда айта турган Ойлон жана байы. Да, шариятка, ислам динибизге туура келбеген жерлери бар. Ошондуктан акыйда жактан этият болуш бул жерде. Ал эми экинчиси Вавилондун эң бай адамы. Вавилондун эң бай адамы. Бул жерде бай адам бай эмес. Бай адамды сиз көрөсүз, балким анын күчтүү карызы бар, балким күчтүү кредити бар, ошондуктан көп акча табат ал. Айтор түшүндүрүп ачыктап берген. Ал эми үчүнчүсү, сиз кааласаңыз, каалабасаңыз окуй турган китеп мекендешин бир Кур'ан-ы Карим. Сөзсүз түрдө окушуңуз керек бул китепти. Бүгүн биз географияны окутабыз, математиканы окутабыз мектепте балдарыбызга. Предметтерди ар кандай түрүмө окутуп атабыз. Биология, физика, химия деп мектептерде катуу көзөмөлгө алып атабыз. Канча баа алдың, канча беш алдың деп балдарыбызды кайра сурап атабыз. Бирок Кур'ан-ы Каримден сурообуз барбы балдарыбызга? Балам, муну Кур'ан-ы Каримди окудуңбу? Кур'ан-ы Каримден бир бет окудуңбу бүгүн деп суроо берип атабызбы балдарыбызга? Бүгүн тынымсыз мектепке барып акчасын берип частный школаларда окутуп атабыз ошо предметтерди. Бирок илимдин атасы болгон мына китепти окутуп атабызбы балдарыбызга? Иштен келип аталар балабыз мектепке барды, курсагы токпу, ток, кийим кечеси бүтпү, бүт, уктады болду. Бирок Кур'ан окудубу деп сурап атабызбы? Жумуштан келип эң биринчи сурообуз, балабыз Кур'ан окудубу деген суроону берип атабызбы? Ошондуктан балаңыз кулаксыз, ошондуктан балаңыз айтканыңызды кылбайт, ошондуктан неге десеңиз, анда иман нуру жок, руханият жок. Руханий ачкачылык бул чоңдордо эле болот деп ойлобоңуз, жаш балдарда да катуу болот. Бала кадимкидей каалап калат руханий тынчтыкты. Бул нерсени бере турган Кур'ан да. Эгерде сиз Кур'анды берсеңиз, сиз эч нерседен кыжалат болбойсуз, себеби аны Кур'ан сактайт да. Башында Кур'аны бар. Эгерде сиз мектепти сонун бүтүп, аттестаты дагы, баягы диплому да кызыл менен бүтүп, бирок Кур'аны болбосо, ал баладан ар нерсени күтсө болот. Ошондуктан аталар балаңызга Кур'анды үйрөтүңүз, Кур'ан бүт нерсени үйрөтөт балаңызга.